Бүгін бізде өзгөчө ырчы айым конокто. Айтылуу Нурак Абдрахманов атабыздын кызы Ширин Нурак, ырчы, оончу бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Жакшы келип алдыңыз. Кутмантаңыздар менен жакшы, рахмат, аман-эсен жеттим. Жакшы, биз да сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Эми маегибизге өтө берсек, аккан арыктан согат дейт. Атабыздын жолун жолдоп, комуз чертип, ырдап, жана ошондой эле өзүңүз да ыр жазып, жана ага оон чыгарасыз. Негизи мен бала кезимден эле ушул чыгармачыл жолду тандап калдым да. Анан атам бар да, атамдын канатынын алдында эч нерсеге бейгапар, жазганымды жазып коюп, чыгарган обондорумду өзүм ырдап коюп, бирок эл алдына мындай алып чыгайын, ушу өзүнчө бир баягы жылдыз болуп кетейин деп эч умтулган эмес экенмин. Ошону баягы кийин билинди да, ушу азыр билинип келатат. Мен менен тең чамалаштар алды. Мисалы үчүн кадимкидей мамлекеттик деңгээлде сыйлыктарга жетип калды. Анан ошолор менен чогуу окудум эле, ошолор менен чогуу жүрдүм эле деп карап, анан ойлонуп калам да, атам бар деп эле жүрө берген турбаймынбы депчи. Анан эми атамдын көзү өткөндөн кийин бир топко чейин өзүбүзгө келе албай, бардыгыбыз эле бир кызыктай болуп, жоктоп, ушинтип бир капталыбыз эңшерилип түшүп калгандай болуп жүрдүк да. Анан ошол кезде баягы чыгармачылыгымда кандайдыр бир деңгээлде мынтип алдыга жылып, бир бышып ушинтти деп ойлойм да. Себеби ошол кезден бери мен байкашымча обондорум да тереңирээк болгонсуп, атамдын күйлөрүн да чертип баштадым акырындан өзүмчө. Анан алар дагы таасир берди окшойт да, кадимкидей мындай өзгөрүүлөр болду да чыгармачылыгымда өзүмө билинет. Кыргызда из калтыр бул дүйнөдө дейт. Бул дүйнөгө таштап кеткен ырлары бар агайыбыздын. Жана менде турган суроо ушул комуз дагы агайдыкы эмеспи? Ооба, бул атам кармап чертип жүргөн комуз эле. Анан ушул эфирлерге, баягы ушундай маанилүү жерлерге ушул комузду чертип жүрөм. Мындан башка деле агам чаап берген, өзүмө арнап атайын чаап берген комузум бар. Атамдын ушул комуз чабуу өнөрүн агам улап жүрөт азыркы күндө. Анан бул комузду ошо ырымдап агам сөзсүз түрдө баягы оңдоп түздөп берип турат. Эми дайым чертилген комуз болгондон кийин анан ушул комузду көтөрүп жүрөм. Демек, Нурак Абдрахмановдун кызы отурат деп көпчүлүк көрүүчүлөргө маалымат болуш үчүн канча бир туугансыздар? Ошол жөнүндө кыскача айта кетсеңиз. Атамдын 14 баласы болгон. 6 кызы, 8 уулу болгон. 8 уулунун бирөө ушул тилекке каршы көзү өтүп кетти. Бирок биз баары бир 14 бир тууганбыз деп толуктап айтабыз. Себеби ал уулунан калган уулдары бар. Учукур эмес, ошондуктан 14 бир тууганбыз деп оозубуз толуп айтабыз. Көз тийбесин. Көз тийбесин. Келиңиз анда Ширин эже комузду колго алып, сөздөн ырга өтсөк, бир музыкалык чыгарманы таңертең жалпы таң жаңы эле атты дегендей, Кутман таң деп жалпы кыргыз элине ушул эфирлерге барганда, радиолорго барганда саламдашуу иретинде ушул Ашырал Айталиев атабыздын нарындан жазган саламат деген ырын ырдай жүрчү элем. Адатымдан калбастан дагы эле ушул кыргыз элине салам сунуп, ушул нарындан жазган саламатты ырдай эле. Сиздер да кошулуңуздар. Аракет кылабыз. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган. Кыймылдап поезд барат, саңай кылгырып көздөн жаш тамган. Толкунун жиреп абанын, учуна жетпейм сананын. Убара болуп кылычактаби, артымды улам карадым.
улаган менен көрүнбөй, капкайда калды караным, элестейт бирок сүйкүмдүң ижаро кир жал жамагым. Баратам нарын калага, ынагым сенсиң санада, жүзүмдү бышкан өлүтүрөбүй, жүзүңдөн жаным садагам. Ойлосом болуп көңүл шат, жолуксак деймин кайрабат. Театр ачып жатканда аңай нарындан жазган саламга. Açıp jatkanda oy, narından жазган саламга, нарындан жазган саламга. Колуңузга, үнүңүзгө береке. Үнүңүзгө береке. Рахмат. Бизге билинди үйдөн туруп келатып, орусча айтканда распевка кылып чыкканыңыз деп байлайм тамашалап. Рахмат. Үнде ушуну айтат. Үн жаатына да сабак берсеңиз керек окуучуларга. Ооба, эми консерваторияны, улуттук консерваторияны ушул элди ырдоо бөлүмү боюнча аяктаганмын. Устатым доцент, кадимки биздин Рафаэл. Жок, биздин кадимки опера балет театрында 40 жылга чама эмгек кылган Исмаилов Сапар деген агай бар. Ошол агайдан ушу үндү баягы ачып, үнүмдү ачып ушул деңгээлге жеткирип ырдаткан агайым ошол киши. Атам менен экөө баягы филармониядан кездешип калчу экен да, анан ушунчалык атам ыраазы болчу эле да. Мен өзүм үйрөтсөм, эгерде ырдаганды өзүм үйрөтсөм дагы мынчалык деңгээлде коңур кылып кое албасам керек. Агайың ушундай өзүнчө бир сыйкырчы экен деп айтчу да. Баягы кичинекей жылжыган, акырын чыккан үн менен келген элем. Эми ага чейин келгенде, консерваторияга жеткенге чейин деле ырдап жүрдүм, чындыгындачы. Бирок башка үн менен ырдап жүргөн элем да. Анан ушул агайыма келгенде агайым ушу үнүмдүн бир башка бир булуңун ачты. Азыркы ырдап жүргөн үнүмдү берди деп. Азыркы ырдап жүргөн үнүмдү Айырмасы билинет. Албетте, мисалы үчүн мага азыр ушу музыкадан, ушу ырдан берген мугалим катары асман менен жердей да айырмасы. Мен азыр өзүм баягы балам балалуу болгондо билерсиң дегендей. Тура. Окуучум баягы мугалим болгондо билерсиң деген эле сөз да, мындайча айтканда. Азыр билинет. Илгерки үнүм менен ушул билим алгандан кийинки үнүмдүн айырмасы асман менен жердей. Жакшы. Айтсаңыз, минтип элге таанылып ырчы болбогонуңузда биз сизди кайсы тармактан көрө алмакпыз? Деги ушул искусстводан таптакыр алыс жактан деген маанидеби же Негизи эгер ырчы болбосоңуз, кайсы тармактан өзүңүздү көрмөгө? Эми бул күнгө чейин ырчы болуп элдин алдына абдан белгилүү болуп чыкпагандан кийин мен Полун болуп кетпекмин деп кайбайсызбы? Эгерде ырчы болуп чыкпасам, атамдын жолун улабасам, анда албетте апамдын жолун улайт элем да. Менин апам ошо медицина жагында өмүр бою эмгектенген да. Мен негизи ушу комуз ийримине барганга чейин ишенимдүү эле айтчумун өзүмө ишенип эле айтчумун да. Ким болосуң дегенде мен доктор болом деп айтчумун. Доктор болом деп айтчумун. Анан ушу 5-класска киргенде 10 жашымда музыкалык комуз ийримине барып калдым. Күтүүсүздөн барып калдым. Анан болду, ошол күн менин жашоомдогу көз карашымды таптакыр өзгөрттү да. Бүттү. Ошо биринчи барган күндөн эле өзүм түшүндүм, келечекте баары чыгармачыл жакта болот экениме. Анан апам абдан колдоо көрсөттү. Атам сөзсүз колдоо көрсөттү. Кантип ушу жолун улаган баласына
колдоо көрсөтпөй коймок эле. Ошентип эле бир туугандарымдын баардыгы да колдоо көрсөтүштү. Ушу күнгө чейин Ширин ырдайт, Ширин оокат жазабайт. Ширин эч нерсе кылбайт, ырдайт болду, ыр жазат. Чыгармачыл бул илхому келгенде тийишпеш керек буга. Болду деп. Жакшы. Эми Нурай кесиптеш, бүгүн атайын бабабыз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын куттуктап отурабыз. Эми кимдер гана тааныбайт Чыңгыз агайыбызды. Чыгармаларынан жатка билген ыр саптарынан билсеңиз окуп бере аласызбы? Же болбосо ошол Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасын кайра окугандан тажабайсыз? Мен негизи Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына ушул 7-8 класстардан баягы мектептик программада бар да, адабият сабагындачы. Кыскача берилет. Ошол кезде кыскача берилет, эми ал кезде сөзсүз түрдө баягы эрте келген турналар, анан Саманчынын жолу, баягы ушул чыгармалар акырындан кайрылат да. Ошол кезде абдан кызыгып калдым да өзүмчү. Анан ушундай баягы ыңгай ушундай келип калыптыр, баягы буйрук экен дегендей. Ошол кезде мен атама келип, каникул учурунда бияка келем да, өзүм актал адаммын, анан каникул учурунда атамдын үйүнө келгенде атам мага гүлөрүн чертип берет да. Эми гүлөрүн чертип берет, анан чертип бергенде анан бир нерселерди айтып, баланы кызыктырайын деген максатта, жеткиликтүү болсун күбүм деп анан бир нерсени айтып берип чертет да, анан эне жүрөгү деген күсүн эле ушунчалык суранып, биз үчүн бул мына мультфильм ошол болчу да. Биз үчүн ал кезде баягы Диснейдин мультфильмдерин көрүп, азыркыдай интернет деген жок да. Анан биз үчүн жомок дүйнөсү, мультфильм дүйнөсү ошо атам болчу да. Анан отуруп алып анан эне жүрөгү деген күүсүн ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде жана кадимки Маңкурттун баягы уламышы бар го. Ошол уламыштын негизинде жаратылган күү да. Ошону баягы анан отуруп алып чертип анан айтып берет да. Отуруп баягы күбүнү баштаганда анан мына анан илгери ушундай Найман деген эл болгон экен. Казактын талааларында жашаган экен. Анан ушинтип баласы баягы колго түшүп калыптыр. Анан кийин баягы эне жалгыз калып, анан кербенчилер үйгө келип отуруп алып анан айтып атат дейт. Эне кымыз куюп сунуп атса, сонун жараган жигит экен. Карачы байкушту ушинтип маңкурт кылып коюптур десе, эне ошондон болжолдоп менин балам ушул экен деп анан төөсүн, ак мая төөсүн таптап алып анан издеп баратат дейт деп анан. Баягыны ар бир немесин баягы кайрыкка салып, ар бир мындай маанилүү жерлеринчи анан айтып туруп анан чертип берсе анан тим эле ошол жерде жүргөндө я? Талып угабыз да мынтип анан ыйлайбыз. Анан тим эле качып баратат, анан аркасынан кубалап баратат деп баягычы. Анан ак мая төө ушинтип асман жердин асты менен ушинтип чуркап жеткирбей анан учуп баратат, сызып баратат деп чертет да. Анан тим эле безелентип чертет да. Анан чын эле ишенесиң да, ушул баягы көзүңө кадимкидей элестейт да. Төө менен качып бараткан эне, артынан кууп бараткан жанагы душмандарчы. Ошентип мынтип эсим талып отуруп укчумун да. Анан мен эң баягы ошо бала кезимден калган кыялым ошол күбүнү үйрөнүп атамдай болуп чертиш деген баягы жүрөгүмдө максатым да, кадимкидей ошол калганда. Анан ан сайын кызыгып, анан Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын барып алып анан эми 6-7 класста ал чыгарманын тереңине кирип, ошончолук сүңгүп, түшүнүп, жан дүйнөң менен кабыл алып окуш бул баягы анча деле жеткиликтүү болбосо керек көп эле окуучуларгачы. Бул сыр эмес. Анан ошол максатыңызга жеттиңизби? Анан ошого мына азыр жетип келатам да. Азыр комуздан сабак берип, мугалимдик кылып, атамдын өзүнүн эн белги ыкмасы менен комуздан сабак берип жүрөм да. Анан атамдын китептерин алып анан отуруп алып, ошолордун ар ушуну кайрадан жарыкка чыгарышыңыз керек да. Ошону эми кайрадан чогултуп изденип, кайра кайрыктарды, Найман энени ыйлаган жерлерин кайра алып чыгышыңыз керек. Ошол менин максатым да азыркы күндөчү. Мен буга чейин ырчы катары, азын оолак сөз жазган акын чалыш катары, азын оолак обон чыгарган обончу катары баягы кичине аттанып баягы элге четинен чыгып келатат. Ал эми ушу күү аткаруучулук жагын мен атамдын деңгээлинде черткенге баягы дареметим жете элек болгон үчүн тартынам да. Эл алдына күү чертип чыккандан тартынам. Ооба. Эми башкалар чертсе мындай да, азамат сону чертет экен деген кабыл алуу болушу мүмкүн. А мен атамдын күүлөрүн атамдын деңгээлине жок дегенде жакындатып черте албасам, анда черте албайт экен деген сөз калат да. Мен ошону каалабайм. Ошон үчүн
эл алдына комуз чертип, күү чертип чыкпайм да. Үйдөн чертем, мугалимдик кылып чертем, көрсөтүп бере алам, бардыгы колуман келет, бирок эл алдына чыкканга күү чертип даай элекмин. Анан Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары атамдын чыгармачылыгына канчалык терең баягы таасир этсе, ойлойм эми кыргыздын көп эле чыгармачыл инсандарына, чыгармачылыгына абдан эле терең таасир этет болуш керек. Ал кишинин талантына таазим, арбагы ыраазы болсун. Кыргыз элине бир келген жаркыраган жылдыз эле. Артында өзүнүн өнөрүн улап, дагы бир ушундай залкар адамдар өсүп чыгышына терең ишенем. Биз да тилектешпиз. Келиңиз эми сизден бир чыгарма окуп Распевка кылып келсем деле жөтөлүп атам. Папылдап отуруп көп эле нерсени айттык окшойт. Анан мен өзүмдүн чыгармачылыгым жөнүндө дагы обон жазам, сөз жазам деп бир аз мактанып кеттим. Анан ошол айткан сөзүмдү актап, өзүмдүн чыгармаларымдын эң алгачкысы эми эле мен Жипар эженин эфириндагы тигил жактан көрүп олтурдум. Ар бир эле чыгармачыл инсандын артында баягы эң негизги түрткү берген адамы. Менин атам дагы, энем дагы ошондой экен, бул менин бактым. Анан энеме арнап чыгарган эң алгачкы ырым бар эле, эң алгачкы обонум, эң алгачкы текстим жазган. Ошондон бери өзгөртпөй ырдап келатам. Бардык энелерди келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, сиздердин да энелериңиздер бар. Ошо бардык энелерге салам сунуп, ушул энеме деген, асыл энем деген ырымды чыгарып бердим. Сонун сөзү обону өзүбүзгө таандык. Чексиз барынан кымбатым асыл энем, өмүр бою эмгегин балага арнап келген. Энеке бай, кымбатым ыйыгым тумарым сен, асылдыгы айтуға жетпейт, сөз жетпейт ченем. Тарбиялап, талбастан бап естеп багып келген талантымды түрткү берген. Энеке бай, эсин болар дайым элиң менен, эмгегиңди актогу балдарың дайым белен. Ошоңда орчулук болгон күн унутулсун, көз алдымда ар дайым кабагың жарык болсун. Бакты талай береке кутконуп үйүңүзгө, балдарыңды бакты талай береке кутконуп үйүңүзгө, балдарыңдын алдында күн сымал күйүп тургун. Энеке бай, ар дайым гүл сымал күлүп тургун. Балет.
Баракелде. Чоң рахмат сизге. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү болгон. Чыныгы эне алмашкыс нерсе алтын болобу, эмне болсо дагы, ааламында болсо дагы эне алмашкыс. Үй бүлөңүздөр менен аманчылык каалайлы. Рахмат. Бүгүн бизде конокто обончу, ырчы Шерин Нурак болду.